Ош облустук прокуратурасынын алдына 20-дан ашык жарандар наразычылык акциясына чыгышты. Алардын айтып чыккан көйгөйлөрү арыз муңдарынын мазмуну ар башка, бирок жалпы жонунан дал ушул облустук прокуратурада тергелип жаткан иш акыйкатсыз каралып жаткандыгын айтышууда. 7-8 айдан бери балдарыбызды жок күнөөсү боюнча кармап отурушат. Мына 4-5 отурум болду. Bir свидетелдеринен мындай жыйынтыктуу биздин балдарды каралай турган неме жок. Күнөө мындай доказательство жок. Сүйүн Караевич, Мамыров башында эле айткан, силер каралоочу органсыңар десек, жок, биз мыйзамды контролдогон органбыз деп айткан. Ошондон бери 8 айдан бери мына биздин асыска чыгып бир ооз сөз айтып кое албайт. Балдарыңар бул жерден немекен виноват экен деген жери жок. Азыр балдарыңыздар каерде отурат? СНБнын немесине мынакей бир жумадан кийин 9-ай, 8-ай кетип атат. 7 ай отуруп коюшту. 7 ай отуруп коюшту. Я. Канча отурум болду? 3 судья алмашты. 3 судья алмашты. Фактически 3-чү неме отурум болуп өттү да. 3 отурумдан бери күнөө тиги свидетелдер мындай мойнуна коюп неме кылган эч нерсеси жок. Коюлган нерсеси жок. Биздин балдардын духу өлдү. Өлдү. Себеби эч кимиси дагы тиги УВДсы деле бар эле буларды каралап атат. Азыр эч ким жок. Булардын башында турган тиги генералдарынан бери таркап кетти Кыргызстан боюнча. Ошол эле СНБдагы тиги тергөөчү качышка туура келди, ал бул жерден кетип калды. Себеби Сүйүн Караев ага көзөмөлдөп туруп мына статьяларды коесуң деп, жок, статьялардын баарынан койдуруп таштаган. Ал эмне иш боюнча? 6 статья. Биздин балдар биздин мамлекетке, элге чыккынчы адамды кармап келишкен. Кармап келатканда ал деген 2 метрлик бою узун спортсмен балдар болгону өзүн-өзү уруп, тепкилеп, башын жерге сайгылап уруп атып туруп, өзүн-өзү өлтүргөн. Биздин балдарга шылтап коюп атат ошонун баарын тең келип туруп. Балдарыңыз милиция беле ошондо? Милиция. Эң алды 40та, арты 35те, ар бирөөнүн 4төн 5тен. 6 милиция. 6 милиция балдар. Эң жакшы. Өздөрү айткан, начальник УВД айткан, область боюнча бирден тиги чогултуп келген 6 тиги чыган оперлер деп макташчу эле. Акырында келгенде тебе турган жерине тебе туруп эшке чыгарып коюп койду. Өзүңөр кандай кылсаңар дагы актаналасаңарбы, неме кыласыңарбы деп баары тең баш тартышкан. Кечирип коюң, мен катуураак сүйлөп койсом. Биздин мына ата-энелердин эмеси, могу Мамыров деген неме кетсин. Себеби УКМКнын тергөөчүсүн ошол нак туруп үстүнө туруп, могу статьяны коесуң деп тергөө 3 күндө бүткөн. Анда 3 күндө бүтүргөн. 2 ай эчтеке иш кылышкан эмес. 3 күндө бүтүрүп ошо статьяларды койдуруп туруп, мына ошондон бери январдын 22-синен бери сот болот. Сот отуруму 3 гана результативный процесс өттү. 3 эле. Калгандары сот алмаштырмай, качып кетмей. Аты-жөнүңүздү айтып коесузбу, кечиресиз? Мен ошол жанагы оперлердин немесин Шабданалиев Алек Шамшиевич деген. Мен мына ар бир 15 күндө, 10 күндө Бишкектен ушул жерге келем. Бүт 6 бала тең, бүт 6 тиги областтан чогулуп, бүт чогултуп алып келип ушул жерге иштетип аткан балдар. Жөнөкөй балдар эмес алар. Силердики баягындай болгон дейт. Багы алардын ата-энелери да чыккан болчу, Иә, олардан чыккан, бул мындай да. Матис урдап кармалган, Булар каракчылар 2015-жылы разбой менен түрмөгө 8 жыл отурган. 2020-жыл 4-мартта Кызылка сотунун небеси менен условный чыккан. Записка кылып калган. Записка кылган. Чыккан 5-октябрь күнү Чаламандын чак түшүдө мына Ош шаарынан, Ош деместен баланы атесине чыгып турат, 4.230.000 акчаны 4 бала пистолет менен машинада алып кеткен. Азыр экөө
немеде Карасуда, Карасу районунда разбой сот жүрүп атат азыр. Бирөө алып келсе 15 минутта жыгылып каза болуп калды. Ошол задержание болгон жерден келгенге чейин 100 сааттын аралыгы. Кызылкайдан бекте келгенче 2,5 саат неме болгон. Келгенде баягыны тууру буну эч убакта нарушник менен неме кылат да. Анын пистолетини, небелерин баарын алып кармап алышып келген балдар. Болгондо дагы тергөө тапшырма менен неме кылган. Анан ошол жердечи баягы кишини жакындар айтып чыкканда бул неме акча урдаган эмес деп, анан милиция бизге айткан болчу, урдап аткандагы видео наблюденияга түшүп калган бар деп. Ошолорду сотто колдоно алдыңыздарбы? Жок, мындай да, жок, ал боюнча мына Карасор немеде деланы Жаллабат эсенбиз тергөө өткөздү. Ал бирге ошол Каныбек Улуу Мухаммеддин жанындагы 2 бала неме кылган. Азыр соттолуп атат да. Себеп күндүзү болгон ош. Баягы жабырлануучу тааныйт, маскасы жок. Машинада бар 4 миллион 230 миң бул оңой акча эмес да. Онун 11 миңини Сирияга жөнөткөн. Азыр ошондо булар ал боюнча 2 бала болуп атат да, сиздердики пытка боюнча болуп калды ошондо милиция. Булар пытка бул эч кандай пытканын эмеси жок. Себеби жабырлануучу тааныйт. Жаныдагы бала көрсөтмөнү берип атат. Bunu Daniyar жанында Мухаммед, Элияр болды. Он адырдағы бала ya. Элияр көрсөтмөнү берип атат. Шуларды сүрөттөр десем мана алып кеткен. Күндүз алып кеткен. Бардыгы далилденген эч кандай бул жерде алып келтип мунаны мойнуңа алгандай мындай азыркы жаңы мыйзам боюнча бул жерде путка жок, себеби тергөөдүн тапшырмасын боюнча алып келип туруп алып келген өкүлдөр. Бул жерде эч кандай, бул жерде статьяларды толгон статьяларды мына мамыр койдуруп койгон. Азыр бири да далил бири дагы азыр далилденген жок азыр. Процесс. Мамыров, Сүйүү Мамыров. 2020-жылы дагы январь айында өзгөндөгү болгон оперлердин немеси соту боюнча ушу азыркы биздин балдарды коргоп аткан адвокатка сотту уттуруп койгон. Бүт доказательство боюнча балдар акталып чыккан, 100% акталып чыккан. Эми азыр 6 баланын тиги адвокаты азыр биздин адвокат, ошол жанагы өзгөндөгү сотко катышкан адвокат. Бул личный неприязнь болуп уттуруп койгон соттун азыр эми биздин балдардан да чыгарып атат да. Өчүн алып атат. Өчүн алып биздин сураныч Казаковдон суранабыз, Зулушевдон суранабыз, Камчыбек Ташиевден суранабыз, Садыр Жапаровдон суранабыз. Ушул адамды өзүнүн кызыкчылыгын уттуруп койгон күйүтү менен Мамыров Сүйүн, полковник Мамыров Сүйүн азыр биздин немеге каршы болуп туруп, тиги тергөө жүргүзгөн тергөөчүгө дагы басым көргөзүп, жанагы статьялардын баарын ушул киши койдуруп турган. Себеби тергөө бүткөндөн кийин дагы чозуп туруп алган. Атайын керек болчу ушул балдарга тиги өзүнүн мына бала тонуп кетти. Ошону айтсам, өзүнүн пистолет менен бир бычак менен апарып, 4 миллион акчасын алып кеткен. Өзүнүн бул баягы кол астагы Нелерге чыктык. Оякта кызыл кыштак неме. Сүрөтташта биздин нерсе жерлерибиз бар экен. Төлөй айыл өкмөтүнүн жерлери. Биз ошол жерге барып келдик. Биз ошо көйгөйүбүз үчүн келдик да бергечи. Ошол жерлерибиз боюнча биз өткөндө промой эфирден чыктык, Ош примден чыктык. Тегиле бизди эч ким бири сурап, неме кылган неме жок. Төлөйкөн айыл өкмөткө барсак, олар бизди айтып атат. Каалаган жериңерге баргыла, баары айланып бизге келесиңер. Толко биз чечебиз буларды деп атат. Бизди мындай карап уккан адам болбой атат. Биз ушинтип жүгүрүп жер боюнча жүгүрүп жүрсөк, биздин Саз деген жерибиз бар эле. Жакында эле өзү депутаттар Хатам деген айыл өкмөт өзү 5 сотиктен кылып ошо жерлерибизди бөлүп алыптыр. Биз эмне көйгөй менен жүгүрүп жүрөбүз? Бизди тоготпогон да олар. Тоготпойт. Биз раса кыйналып жашайбыз. Мисалы үчүн 2 комнат үйүм бар, 2 келиним бар. Ол эшиктен ол чыгат, бул эшиктен биз чыгабыз. Баягы эле кыйынчылык.
Акчам болгондо мен ham чек сатып алып, ушинтип кыйналып жүгүрүп жүрбөйт элем. Ошону биз көйгөйүбүздү чечип берип, ушинтип биз прокуратуранын алдына келдик, суранып, ошо биздин телевизорго чыккан немелерди неге чечишпейт булар? Неге карашпайт? Неге иш козгобойт? Мисалы үчүн силерге жер бербей атабы? бербей атат бизге, вообще жер бербей атат. Ооба. Берди 15-16 жылдан бери берилди. Силердин аймакта багы жерге деп акча берип алданып жындайлар барбы? Алданып, кайра акчабызды өндүрдүк. Силер өндүрүп алдыңар. Өндүрүп алдык кайра. Анан кийин Айзим ооба Гүлнара деген депутат болуп 2014-жылы биздин Төлөкөн айыл өкмөтүндө иштеген экен. Ошол аябай ошол кашылоо экен, жерин сатып берет экен. Азыр эми о жерден учеттон чыгып, Кызыл Кыштакка депутат болуп өтүптүр. Эми оякта сатып атат жерлерди. Айзимова Гүлнара деген кашылоо экен. Ошо депутат болуп азыр Кызыл Кыштакка өтүптүр. Жакын ушул маалда Мамат деп госрегистрде иштейт экен. Олам депутат немеге коюптур, айыл өкмөткө коюп өтпөй калыптыр. Ошолор жерлерибизди сатып атат экен. Ушул маалда эле 28 жерибиз сатылыптыр. Ошого окшогон жерлерди бизге окшогон мындай кыйналып жүргөн адамдарга бербейби? Өздөрү сатпастан ошону 40 000 доллардан сатып атат экен. 5 сотик жерлер. Биз өз көзүбүз менен көрүп, YouTube каналына чыктык биз. Даже немеге чыктык, Facebookка чыктык. Силердики жер маселеси экен? Жер. Биздики жер маселеси. Булдар Сүйүн Өмүрзаков айтат. Олордун башка тиешеси жок. Жок, биз жер боюнча. Биз жер боюнча. Буларга ham жетиргендер болушуп аткандыр эми биздин айыл өкмөттөн. Эмне үчүн басып атат эми бизди? Аты жөндөрүңүздү. Мен Турдиева Жумагүл. Төлөкөн айыл. Төлөкөн айыл. Самиева Махуба. Айткыла, Бойкан деп айткыла. Канча балаңыз бар? Менде 4 уул, 1 кызым бар. 4 уулумдун 2-3 Россия жүрөт, балдарын сүдүрүп алып балам. Жер жок да, эмне кылайын, үйгө батпайт балдары менен. Ташипке да айт. 4төн баласы бар ар биринин. Айнан жер берип эле койсо болду. Анан тажиктер басып келип жерибизди алып атат. Кандай биздин өзүбүздүн жерибизден жер ала албайбыз? Беш эле сотик ашыкча бербей эле койсун бизге. Буга чейин акча берип кайра эмне болду ошол боюнча айтсаңыз. 3 жыл мурун айыл өкмөттөн трансформация кылышка акчабыз жок. Акча топтоп келсеңер жер кылып беребиз деди. Боптур деп 10 миңден бардыгыбыз чогулттук. 23 адам чогултуп бердик. 32 аял экен. 32 экен. 32 адам чогултуп бериппиз. Анан бизге Озгурдан тартып беришти. Барып тартып бергенден кийин китебиңерди беребиз 1 аптада деди. 1 апта күтсөк жок. Кийин анан ол жок экен, трансформация болуптур деп 2 жыл сүдүрүп, 2 жылдан кийин 10 миңден үз кайра берди. Оны ham адвокат жалдап атып алдык, козу. Биз эмне көчөдөн таап атат дейсиңби? Эми пенсияга чыктык, 5 миңден айлык пенсиябыз бар. Небере багып азыр неберелер менен жүдөбүз. Азыр Россиядагы балдарым келип атат. Эртеге жер жок, эми эмне кылам? Коргондо баарын багам да. Айыл аймактарыңыздарда барбы башка жер алгандар? Жа башка жер алгандар, сатып алгандар бар акчасына. Эми урматтуу Садыр Нуркожаевич, Камчыбек Ташиевичке чейин жетсе, жетпей калса жетип ошо Бишкекке борборго барганга аракет кылтабыз. Себеби биздин уулдарыбыз 40 жашта, өзүбүз 60 жашта, мына энелер 100 жашта болуп кетти. Бизди жең учунан жерлер сатылып кеткен, көп жерлер трансформация болбоду деп 30 жылдан бери биздин айыл өкмөтүнө жер элге берилбейт. Бирок өздөрү сатып жеп жерди түгөтүштү. Анан суусуз жерлер, бул жерлер кайрак жерлер дейт. Анан биз жер сурап барсак, тоо ташты көрсөтүп коюшат. Кайра тоо таштан кайра бизди качырышат. Болду, документи жок мунун деп. Ошентип 30 жылдан бери жалган алдамчылыкта жашап жүрүп, үйсүз, жерсиз калып, балдарыбыз квартиралап, же болбосо Россиялап кетти. Биз деле ушу карыган убакта ушуларды бир жок дегенде бир 5 сотиктен жерлерге эге кылайлы деп ушинтип жүрөбүз. Башыбызды немеге сайып, алар бизди чакырып, тынч отургула деп айтышат. Алдап коюшат барсак. Ушунча жылдан бери жүрөбүз. Ушу биздин көйгөйүбүз бир элге иштеген ушул азыркы айыл өкмөттөр, ушул мына прокуратура деле караштырып койсо болот. Эмне үчүн элдерди карабайсыңар, мынча чырчы карасыңар деп бизге деле кичине каралашып койсо болот. Ушу эл такыр эл деген эч жер албай эле, төлкө сатылып эле бир адам 100 гектар жерди алып, ошол сатып берип, буларды байытып, кайра бири коюп, бири айыл өкмөт болуп, эл башчы болушуп, бар ушинтип ал монополия болуп алышкан. Жер адистери райондо деле буларды колдоп, элдин немесин жалганга чыгарып, булардыкын туурага чыгарып, элдер жалган айтат, факты жок колуңарда. Силердин фактыңар жок деп эле бизди кайтарып эле жер болгондо беребиз. Анан келгиле деп коюп акыры жүрүшөт. Трансформация болбогонуга 15 жыл болду. 15 жылдан бери жок. Озгурдун үстүндө бар дейт, трансформация болбоду дейт.
Қана бүтпейді ау десек, Бишкектен қол қойдырыш керек дейді. Шунчалық бұл Бишкекке hem дейді, біз пул береміз дейді. Ақшамыз жоқ тұрамыз да. Тоғы жөнөтүшө, тоду да чечпешти, документи жок кылып. Бишкекке қантип ақша берсін.